Пока болдек. Болдек па. Бирок жумгал күчтүү дейт, а? Жумгал. Чоң. Биздин сборный, улуулар сборный. Бул жеринде айта кетсем, комплекс да? Комплекс. БНР эмес, көз билбейт элем. Тамырдан чыгарынын, сен скотчту сүйлөп атканда капап чактап аткандан жөнөкөй. Бул начинается депчи. Бул деген хлеба найти трудно болбойт экен орусча. Бүгүнкү жыйында Президент Касымовдун кеңешине имандуу парламенттик фракциясынын кезектеги көчмө жыйыны ошо Казыбек айыл аймагынын Казыбек айылында өтүп жатат. Бүгүнкү ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укук өкүлүнүн биринчи орун басары Сапаров Сотович жана областык жыйынтык мекеме ишканын жетекчилери, райондук мекеме ишканын жетекчилери катышып отурат. Анча-мынча жакшыны жакшы дей берсең, ошого жараша иш жүрүп кете берет. Анан сындай берсең, адамдын деле мындай мотивациясы кетип, моккоп иштегиси келбей калат. Чоң рахмат атайын келип бергениңиздерге. Анда эмесе жумушту баштадык. Дары эле суроо жок көтөрөлү. Сыйымдуулугу 540 окуучуга гана эсептелген да. Анан азыркы ушул мезгилде 827 окуучу окуп жатат. 3 смена менен. Балдардын билим алуусу үчүн бизге кошумча корпус керек болуп жатат. Анан ушуну Оторбаевдин атасы да ушул мектептен турбайбы? ооба. Бир классты жасалгалап коюптур да. Ким барып көрдү эле ошол класска, ой тарпаңыздарчы. Анан компьютерлер жаңы келиптир жеке. Биринчи ошолордун майын чыгарып иштетсеңиздер, 2 компьютерный класс бар экен. Анан ошондон кийин анан эскирип калса кийин сүйлөшөлү, макулбу? Жакшы эле. Ошол маселени коспоп биде аварийный состояниеда да. Ошол 2 БСРди оңдотуп берүүгө кандай бир аракет жасап берсеңиздер жакшы болот эле. Ичке ташырып проектиси ушул Кыргыз Республикасы боюнча 17-жылдан 26-жылга чейин ирригациянын өнүктүрүү программасына кирген. Кошумча корпус куруу боюнча биз уже тизмеге заявканы бергенбиз. Бул боюнча көчкөргө чейин бардык. Облустагы гүлнат атымында тизмеге кирген. Жакшылыкка рахмат айтпаган Кудайга шүгүр келтирбейт дейт. Рахмат ушул биздин алыскы. Анан менин суроом, биздин Башкент ТВ каналы барып да таанышып келдиңиздер болуш керек. 63 миллионго Дүнүйүк банктан бөлүнүп Бүйтүү жагдайларды жакшы билген, канча гектар жайыт бар, канча көп суу бар. Күчтүү адам күчтүү жагын тааный билиш керек. Жергиликтүү проблемаларды мен ушул кишиден сурайм. Hüseyin Aliyev mektebi boyunca Kuday buyursa Emirbek Sakulovic şu boyunca fraksiyanın altına da bir hat yolda koysanızlar anan ikinci mesele Camı 3 ayıldı Bala Bakça boyunca rayonduk arkitektura bölüm başlığı var Barakesa Uksut'un başlısı şu tiyiştүү kagazdardy dagы эртерээк бүтүрүп, ошолорду боюнча бизге жөнөтүп койсоңуздар, биз дагы ошол аракет кылайлы. Андан кийинкиси атым Тилек Буламбек уулу. Бул кыта тарып былтыркы жылы курулган. Аягындагы 5 километри бул ички чарбалык канал болуп эсептелет. Былтыр Дүнүйүк банктын эсебинен курулуп, ошол боюнча баш жагы курулуп, этек жагындагы айылга чейин сууну бес падере сууну жоготуз жылдам жеткирүү боюнча ушуну кылып келип атышат. Бурайт отам чечим чыгарып бергиле, биз мына Айыл чарба министрлиги менен Суу чарба департаментинин башчысы Алмазбек Темирбекович чогуу иштешип, биз жардам берели. Алкынын колунан келбейт, мен ачык айтып коеюн. Бул эжеке маселесин чечип бересиңер. Албандык эме болгондо мен алдым телефондорун Буга чейин көбүнө жолу кайрылыптыр да, барып. Эжеке, биз сизден суранабыз. Bir ay vakt verelim sizge, sizden soranabız. Bütürüp verin, eğer bütür albasanlar, biz Gülnara Mayışanlarıyla Ejike baylaştıralım, tüzün ötüz. Ejike çeşit veririz, Kuday görürler siz. Bunun Kuday'ı, aynı hükümette var, spravka albayız. Bundan geç Kuday buyursa şu oturgan yerine telefondan
отчет алып ушундай заман келип калды. Техника өнүктү. Бул эми колдошубуз керек бул боюнча. Анан биздин мектебибизде айтылды. Анан биздин айда дагы бысыз өткөн спорт комплексибиз бар. Биздин ай чоң райондон алыс жайгашкан. Четтеги мектептен сизге командаңызга чоң рахмат. Өмүрлөр узун болсун. Ким устатты сыйлабасы илим жукпайт. Ушу мугалимдерге көбүрөөк көңүл бөлөлү. Тилекке каршы азыр ата-энелерден акча топтомого түйүү салып койду. Бирок 800 бала окуган 3 этаж мектепке 50 000 сом ремонтко берилип атат. Ал бир класска жетпейт. Мен ойлоп атам, эми айылганда эмес, Бишкекте ата-энелердин акчасы өтө бер десең бара-бара Алипе майрамына хореограф чакырабыз 2000 деген өтө баштады. Эми чекти да беш керек, уятта. Ошо ойлоп атам, кадыр жардам керек болот. Бирок мындай ачык болсо, мынчадан кем эмес, мынчадан ашык эмес. Жылга бактылуу бир ойлосоң көчү. Мен тилек кылат элем, мураңга иштеткен балдарды бир тарбиялабайлы. Ушундай кызык кабыл четелге барып окуп келишин, иштеп келишин, үйрөнүп келишин. Анан мен калайт элем, бу жерде завод курулса, иштеткенди өзүңөр, сатканды өзүңөр. Аны жумуш орун түзгөндү өзүңөр, фабриканын ээсиси өзүңөр, заводдун ээсиси өзүңөр. Ушундай бир условияда жашайлычы, дайырын саткан эл өсүп кеткен эч убакта. Сойгон койлор, байланбастардын баасы миллиарддарды чарчыйт. Чыны. Bir konuk gelse 7 tuğanı gelip, 7 dostu gelip, 8, 9, 11, 12 koy soyulup atıyor. Koydan ne günü? Çınla, mektepke akça jetpeydi. İşenesizler, oşol bir degeli. Жанагы куда тоскон койлорду экономдоп туруп эле сатып алса, маселе чечилип калмак. Түрк эмес, мечитиңди араб куруп берсин, араб куруп берсин. Заводуңду Кытай куруп берсин, жолуңду Кытай куруп берсин. Иран же Түрк куруп берсин. Анан биз жан баштап жатсаң сонда деген бир да кыргызда бар экен, башка эчинде жок. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин имандуу парламенттик фракциясы Кыргыз Республикасынын социалдык чөйрөнү өнүгүүсүнө кошкон салымы жана коомдук иштерге активдүү катышып келе жаткандыгы үчүн Казыбек Аялдар Кеңешине алкыш билдирет. Бүгін Теңиртау жергесінде көчкөн жыйыныңыз өткөрүп, бүгүн элдин жолугуштуңуз, элдин көйгөйүн уктуңуз. Мына ушул жыйын максатына жеттиби, элдин көйгөйүн уктуңуз, канчасын чечип берем деп убада бере аласыз? Билесизби, биз аткаруу бийлиги, жогорку кеңеш, жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөр, акимдер бардыгыбыз кол менен көздөй болушубуз керек да. Көздөн жаш чыкса боларчы, колго тикен кирсе көздөн жаш чыгат дегендейчи. Жалгыз өзүбүз, жалгыз даракта кой болбойт деп коюп, ошон үчүн бүгүн атайын келдик. Бүт Кыргызстан боюнча чек арадагы айылдар менен сүйлөшүп атабыз. Чек ара статусу өтө маанилүү, анткени бул алтын дарбазабызда. Кийинки мамлекеттен келгендер дагы астанабызда кандай экенибизди билет. Ошон үчүн биз атайын ушул Казыбек жакка келдик, бул чек арада жайгашкан. Анан көйгөйлөр бир топ эле, суу маселеси бар экен, бала бакча маселеси бар экен, кырдарды туруш маселеси, мектептерге жаңы корпустар керек экен, спорт залдар. Азыр эми биз кеңешебизде приоритеттүү бир-эки маселени алабыз дагы, муну түртүп чечишке аракет кылабыз. Ана бир жакшы ниет кылдык, эмки жылы ошол чечилген маселелердин үзүнүн көрүп, баскычтар да катышсак депчи. Анан бул жакта жергиликтүү бийлик дагы иштеп атыптыр. Көрдүңүздөр, бүгүн жыйын учурда деле бир топ маселелер чечилип калды. Баарлыгы абдан жакшы. Анан дагы бир жылдан келебиз деген ниетибиз бар. Анда бүгүнкү жыйындын жыйынтыктарын айтып, анан белгилеген келмекчибиз. Эң башкысы ынтымак болсок, аракет кыла берсек, Чыңгыз аман болду.